Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Эфирде негизги маселе. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Режиссердук пультта Айдай Исмаилова жана Азиз Чокморов. Арыбаңыздар, урматтуу радио угуучулар. Мамлекет башчынын Баткен жана Ош областтарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка ылайык иштердин жүрүшүнө бүгүн негизги маселе кайрылат. Жарлыкта белгиленгендей, ар бир мамлекеттик органдар тиешелүү иштерди алып барышы керек. Атайын мамлекеттик комиссияда түзүлүп, анын башында министрлер кабинетинин башчысы турат жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү кирген. Ошондой эле кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга карабай экономика күнү-түнү иштеши керек деген ураанды да койду. Учурдагы оор кырдаалда ишкерлер менен жолугушкан министрлер кабинетинин жетекчиси тышкы чакырыктардын шартында ата мекендик ишкерлерди экономиканын өнүгүшүнө салым кошууга чакырды. Бизнес жүргүзүүдөгү бардык объективдүү кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга карабастан өлкөбүздүн келечеги ишкерлердин колунда экендигин белгиледи. Биз бүгүн негизги маселеде дал ушул багытта сөз кылабыз. Өлкө президентинин жарлыгына ылайык Баткен Ош областтарын калыбына келтирүү боюнча жарлыкты ишке ашыруунун алкагында кандай иштер аткарылат, арында сөз болот. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Амангелдиев Данияр Жолдошевич студиябызга келген. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы, Данияр Жолдошевич? Урматтуу радио угармандар, жогоруда өзүңүздөр уккандай, бүгүнкү күндө өлкөнүн экономикалык абалы, алдыдагы милдеттер өтө маанилүү. Мына ушул багытта сиздерде суроолор болсо, жогоруда айтылган теманын тегерегинде ой пикир сунуштарды кабыл алабыз. Биздин байланыш телефондору 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Андан сырткары Facebook'та дагы түз алып көрсөтүп жатабыз. Суроолор болсо калтырыңыздар. Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан көрсөңүздөр болот. Данияр Жолдошевич, мына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республиканын ишкерлеринин катышуусунда өткөн иш-чарада сөз сүйлөп, эгемендүү мамлекетти түптөөдөгү бардык кыйынчылыктардагы ушул өлкөбүздө жасалган өткөн жанагы агрессияга карабастан бул экономикабыз күнү-түнү иштеши керек деген белгиледи да. Анан алдыга коюлган милдеттер канчалык деңгээлде турат? Мына бүгүнкү күндө экономиканын өнүгүшү, экономикалык жана финансылык өз алдынчылыкты сактоо, мына ушул эл алдындагы мамлекет гарантиялаган милдеттемелерин аткарылышын толук мындай бир камсыз кылуу кандай чечилип жатат? Ушул жагдайда сөздү баштасаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, урматтуу эжелер. Өзүңүздөр билгендей, мынакей 20 сентябрда ишкерлердин күнүн өткөргөнбүз. 19 күнү аза күтүү күнү деп жарыяланган. Ошого карабастан ушул кабинет министринин төрагасы менен Акылбек менен кеңешип, ушул ишкерлердин күнүн артка жылдырбай ошол эле күнү өткөрүшүбүз керек деген тыйнакка келдик. Анткени ушул биздин ишкерлер, алар дагы өзүнүн кандайдыр бир ушул эгемендүүлүгүбүзгө салымы эң зор. Ошол эгемендүүлүктү негизи түптөп келаткан бул жеке ишкерлердин сектору болуп саналат. Анткени ошол капиталдык реформа, капитализмдик реформага баратканда эң негизги бул капитал жана жеке менчик укукту коргоо. Ошол себептерден негизи ушул биздин экономикабызга салым кошкон, ошол экономикабыздын көмүскө экономикабызды ачыкка чыгаруу бул түздөн түз ушул биздин ишкерлердин кандайдыр бир туура багытта барып жана биздин баштаган реформабызды колдоо негизинен ушул чоң бизге жардам болот. Анткени ушул өзүңүздөр көргөндөй азыр биздин салык чогултуу темпибиз өтө жогору болуп турат. 43%дан 53%га чейин бул салык жана бажы салыгынан чогулган пошлиналар же болбосо түздөн түз чогулган салыктар. Эгерде ушул ишкерлерибиздин иш аракети болбогондо, мен ойлойм, азыркы жанагы биздин кабыл алган антикризистик планыбыз же болбосо 22-26 жылга кабыл алган орто мөөнөттүү программабыз да ишке ашмак эмес. Азыр ошол ишкерлерибиз менен бирдикте тыгыз иштеп, бири-бирибизге көмөк көрсөтүп, бири-бирибизге жөлөк болуп тургандын кесепети мына улуттук статистикалык комитеттин алдын ала эсептөөсү боюнча 2022 жылдын январь-августтун ичинде дүң продукциябыз 505,9 миллиард сомго чейин чыкты, же болбосо өсүү темпи 8% болуп атат. Негизи бул жаман
эмес, бул жакшы өтө көрсөткүч болуп атат. Эгерде 19-20 жылдарды ала турган болсок, ал пандемиядан кийинки жылдар экономикабыз рецессияда турган мезгил болчу, базабыз да кичирээк болчу. Азыр ошол жанагы постпандемийный периодду өттүк десек болот. Экономикабыз уже калыбына келип, өсүү темпин азыр жакшы көрсөтүп жатат. Негизинен азыр бардык тармактарыбыз жакшы жаман эмес көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Өнөр жайыбыз болсо 3,6%, айыл чарба 2%, курулуш былтыркы жылга салыштырганда 6% төмөн болгондон кийин азыр уже оң тенденциясына чыгып, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Негизи эң биринчи чечкендигибиз бул кумтор процессин бүтүрүп, ушул кумторду азыр мамлекеттик мүлккө өткөрүп алдык. Толугу менен анын башкаруу системасы, анын келген салыгы, андан көргөн кирешелерибиз толугу менен азыр республикалык бюджет аркылуу келип атат. Ошол республикалык бюджетке чоң салым. Андан тышкары ошол салык чогултуулардан былтыркы жылы биз 34 миллиард сомго көбүрөөк чогултканбыз. Быйылкы жылы амбициялык планды өкмөт тарабынан коюлуп, 100 миллиард сомго былтыркы жылга салыштырмалуу чогултабыз деген планыбыз бар. Өзүңүздөр билгендей, азыркы этапта 23 жылдын республикалык бюджети азыр түптөлүп атат. Анын дагы эң амбициоздуу өзүбүзгө койгон планыбыз дагы 100 миллиардка көбөйтүү. Бул башка мамлекеттерге салыштырмалуу өтө эле чоң темптерди көрсөтүп атат. Бул эмненин эсебинен болуп атат? Негизинен биздин мурунку эфирлерде да мен айтып кеткем, көмүскө экономикабыз өтө жогору башка мамлекеттерге салыштырмалуу. Анткени биздин салык системабыз убагында ошо ишкерлерге жардам берип, ишкерлерге кандайдыр бир ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында патент системасын киргизгенбиз. Азыр ошол патент системасынан өтүп, контролдук кассалык машиналарды, анткени экономиканын көлөмү өтө эле мындай чоң темптер менен өсүп атат. Мисал алсак, азыр Кытай менен соода жүгүртүүбүз жыл жыйынтыгы боюнча 9 миллиардка чейин жетет деген Кытай статистика комитети берип атат да. Ошол келген товарлардын жүгүртүүсү такыр эле баары көмүскөдө болуп калды. Ошол 70%-ын ошол кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө камтып турат да. Ошонун негизинде азыр жанагы контролдук кассалык машиналарды киргизген эсебинен жыл сайын темпибиз 100 миллиард сомго чейин 2-3 жылдын ичинде темпибиз андан кем болбойт деген ойдобуз. Пландарыбыз да ошондой. Негизи ошол пландарга таянып, өзүңүздөр билгендей, айлык маяналарды көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Пособие, пенсияларды да пенсиондук фондко республикалык бюджеттен болгон трансферттери да кескин түрдө көбөйүп атат. Анткени президентибиздин түздөн түз өкмөткө тапшырма бар. Ушул пенсияларды жана пособияларды, жөлөк пул акыларын кескин түрдө көтөрүп бериш. Мен ойлойм, азыркы күндө мамлекеттик сектордо иштеген кызматкерлердин баары тең түздөн түз ушул айлык маяналардын көтөрүлүшү жана пенсиялардын эмесин өздөрү сезип турушат. Кээ бир спекттер айтат, жанагы мамлекеттик чыгымдарды көтөрсөк, биз кандайдыр бир инфляцияга таасир этебиз деген эмеси бар. Туура, анысы да бар, бирок дүйнөлүк жана импорттолгон инфляциябыздын темптери өтө чоң болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, базар баалары кескин түрдө көбөйүп, биздин жарандардын реалдуу киреше бөлүктөрүн азайтып салды да. Ошол себептен азыр ошол мамлекеттик сектордо колдоо иретинде биздин программабызда ошол реалдуу кирешелерди көтөрүү, айлык маяналарды жана пенсияларды, пособие, стипендиялар менен бирдикте ошолордун баарын тең оңдоп кетиш. Мен ойлойм, азыркы жыл башында кабыл алынган антикризистик планыбыз азыркы күндө 80%га аткарылып келип атат. Республикалык бюджетте камтылган акча каражаттардын баары толугу менен өздөштүрүлүп келатат. Андан тышкары мына Киталой-Глежедагы Баткен окуяларында камтып кетти. Президенттин дагы жакында чоң чогулушту өткөрүп, финанс сектору менен
министрлер кабинетінің төрағасына түздөн түз тапшырма берилген. Ошол кыска мөөнөттө жабыркаган объектилерин, соц объектилердин баары тең калыбына келтириш жана жарандардын жеке үйлөрүн толугу менен ушул камсыздап берүү. Андан тышкары жана келген гуманитардык жардамдардын баары ачык жана айкын таратылсын. Азыркы күндө Улуттук банк менен бирдикте жана финансы министрлиги менен бирдикте жана кредиттери боюнча дагы чоң маселе турат. Ал маселенин боюнча да жаңы бир жумушчу топ түзүлүп, азыр ошонун алкагында иш алып барып атат. Мен ойлойм, президенттин берген тапшырмасы кыска мөөнөттө так жана аткарылат. Данияр Жолдошевич, мына сиз кыргыз-тажик чек арасында Баткен окуясын дагы козгоп кеттиңиз. Негизи эле алдыдагы милдеттер ушундай бир кырдаалдарды, жанагы сиздер айтып аткан антикризистик программада дагы ушундай кырдаалдар эске алынганбы? Себеби мындай деп сурап жатканымдын себеби да коомчулукта ушул кыргыз-тажик чек арасында болуп көрбөгөндөй массалык эвакуация болду, 140 миңден ашык адам. Анан канчалаган ошол аймактарда жашаган ишкерлердин иши бүлгөнгө учурады. Канчалаган адамдар мына кредиттерди алганбыз, насияларды алганбыз. Ошондон улам мына ишибиздин баары талаага кетти, күйүп кетти деп атышат да. Анан коомчулукта бир чочулоо пайда болду. Ушундан улам жанагындай айлык көтөрүлүп жатканда, пенсия пособия көтөрүлүп жатканда, же болбосо дагы башка экономикалык бир долбоорлор ишке аша баштаганда ушул нерсе тоскоол болбос бекен, акча каражаты жетеби деген чочулоолор болду да. Алдын ала божомолдор кандай? Мунун баардыгы эсепке алынган да, Анткени жөлөк пулдарды ала тургандардын да саны көбөйөт деп атат азыр ушул жабыркаганчы, жаракат. Ушунун эсебинен, Рахмат. Негизинен азыр биздин экономикабыз туруктуу өнүгүп келатат, салыктарды туруктуу, киреше бөлүгү туруктуу аткарылып келатат. Мен ойлойм, бул маселени биз тез арада ушул өзүбүздүн ички ресурстар менен чечкенге толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Алынган милдетмелер толугу менен аткарылат. Азыркы күндө оперативдүү түрдө өкмөт тарабынан киреше бөлүгүнө кандайдыр бир мындай кылдаттык менен көзөмөл жүрөт. Анын киреше бөлүгүн толтурушу жана өз убагында аткарылышы, киреше боюнча айына кем дегенде 3 жолу чогулуш өтөт. Жана ушул салык кызматынын, бажы кызматынын жана бардык киреше бөлүгүн бере турган мекемелердин баары менен бирдикте ушул ишти тыгыз алып барып жатабыз. Анткени киреше бөлүгү бул эң биринчи биздин ушул социалдык милдетмелердин аткаруу ресурстары болуп саналат. Өзүңүздөр билгендей, мына Баткендин өнүктүрүү программасына быйыл жок дегенде 500 миллион сом. Андан тышкары ушу президенттин тапшырмасы бар. Ошол каражаттарды 1 миллиардка чейин көбөйттү. Анын үстүндө да иштеп атабыз. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей, быйыл биз РТК деген программаны кабыл алдык. Дүйнөлүк банктын колдоосу менен мынакей жогорку кеңешибизде колдоп берген. Ошол 50%, 50 миллиондун 50% грант, 50% кредит болчу. Ошол 50% гранттын акчалары инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Азыр Дүйнөлүк банк менен толугу менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жанагы ошол каралган каражаттарды социалдык объектилерди калыбына келтирүү боюнча жүрүп жатат. Буюрса, мен ойлойм, акча каражаттар жана ресурстардын баары толугу менен жетиштүү. Ушул Баткен областында болгон жанагы окуядан кийин калыбына келтирүү иш-чаралардын баары тең убагында жана бөлүнгөн акча каражаттардын алкагында жүрүшүнө толук көзүбүз жетип турат. Каражатыбыз да бар, мүмкүнчүлүгүбүз да бар. Рахмат. Жакшы экен. Бизде угармандар бар, угалы суроолорду. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Assalamu alaikum. Kutmandı günümüzler menen. Narından çıkıp jatam, atım Kuvaniç. Urmatlı ekirin oynabı. Men köbele çıkıp sura verem, biroq bugün sыныш kılayım dep seçtim de. Abdan jakşı. Bu Bunağı sizlerin işgallerimizler, yana pensiya pasoga jönde sözler bolup ketti. Mamlekettin
60%-ын Баткен областын өнүктүрүүгө мен толугу менен колдойм, 100%. 40%-ын 6 областка бөлдүм. Мисалы мен жекелеп пикирим. Жеке пикирим менин пенсиямды Баткен областынын жанагы аябай кырдаалда жашап аткан бир үй бүлөгө мен макулмун лично. Мен пенсияма 1000 сомду которуп бериңиздер. Азыр эсилткөндөн кийин мага чыксаңыз мен которуп берем автоматически. Мен макулмун. Мен өлгүчөктү мен 1000 сомдун бир үй бүлө ала берсин. Рахмат. Рахмат Кубанычка. Рахмат. Негизинен сиз айткан маселе туура коюлуп атат. Ошол азыркы капложениябыздагы ички ресурстарыбызды азыр кайра аны бөлүштүрүп, ошол эң биринчи биздин Баткен областыбызды калыбына келтирүү маселеси күн тартибинде турат. Негизинен кыйынчылык башка келгенде, Кубанычбек эми айткандай, баарыбыз тең бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз тең ошол болгон күч аракетибизди ошол жака жумшабызды. Эметем сизге чоң рахмат, Кубанычбек. Кубаныч мырзадай дагы патриот адамдар көп болуш керек. Эми өмүр бою менин пенсиямдан 1000 сомду ушул Баткенге которуп турганга макулмун деген бул абдан жакшы. Дагы бир угуп коелу, анан дагы менде дагы ушул угарман бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Данияр мырза. Саламатсыздар. 2 жылдан бери бюджеттин кирешелер булактарынын аткарылышы баягы илгерки 10 миллион, 100 миллион дебей миллиарддап аткарылды эле да, аткарылып атат азырчы. Бирок мына Баткенди курдук эле 1 жылчы. Ошолордо баягы зыяндын ордун толтурдук эле. Эми каргаш болуп кайрадан ошол жака куруш керек болуп атат да. Мына бүгүнкү кече уже башталды президенттин менен. Азыр эми ошол элдин чогулткан акчасы 300 миллионго жетип атат. Бирок ал жетпейт да. Ошуга жанагы курулуштарга, ал жеке адамдардыкы болобу, социалдык объектилер болобу, ушуларга кайсы жактан акча каражатын караштырып атасыздар? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Негизи мен жана белгилеп кеткендей, азыр киреше бөлүгүбүз пландан тышкары ашык менен аткарылып келатат. Ошол болгон акча каражаттардын баары тең негизи ошо Баткенди калыбына келтирүү иш аракеттеринин баарына жумшалат. Андан тышкары мен сөзүмдүн башында да айтып кеткем, азыр жумуш топ иштеп атат. Президенттин дагы катуу талабы бар. Ошол келген жардамдардын баары ачык жана айкын комиссиянын түрүн негизинде таратылсын жана берилсин деген. Бул экинчиси. Жана андан тышкары Кубаныч экөөбүз да белгилеп кеткендей, азыр болгон ресурстардын баарын үнөмдөлгөн акча каражаттардын баары тең түздөн түз ошол Баткенди калыбына келтирүү иш чараларына толугу менен жумшалат. Азыркы күндө акча каражатыбыз жетиштүү, буюрса коюлган максаттардын баары ишке ашат. Данияр Жолдошевич, мына азыр жана бир угарманыбызда чыкпады, мен ушул пенсиямды да которолу депчи. Анан айрым эксперттер азыр ушундай бир сунуштарында билдирип атат. Мисалы үчүн ошол Баткен областындагы чек ара маселеси биротоло чечилиш үчүн ушуну министрлер кабинети карасабы депчи. Мисалы үчүн курал жарак менен камсыз болобузбу, заманбап технологиялар менен камсыз болобузбу. Ушугуса ошол чек арага тиешелүү ошол жактагы маселелер биротоло чечилиш үчүн чек ара налогу деген түшүнүктү киргизели депчи. Анан ар бир кыргызстандык ай сайын бир өзүнүн ушул айлык акысынан 200 сом болсо, бул бир жылда момча болот экен деген эсептерин да бербеди. Анан ушул жагдайларда кандай ушул кабыл алса болобу, болбойбу? Башка өлкөлөрдө мисал келтирип атышат да. Оор кырдаалда. Ал жагын да карап көрсөк болот. Бирок негизи азыр андайга кажети жок. Бирок ал үстүндө да карап атабыз. Жакшы сунуш. Негизинен ал сунушту дагы чекке каккан болбойт. Ал сунушту дагы кандайдыр бир ортого салып мындай кеңешсек дагы болот ал тууралуу. Негизинен Баткен областынын азыр колдоого өзүңүздөр билгендей программабызда кабыл алган. Мурунку окуялардан кийин Баткендин үстүндө көзөмөл президент тарабынан да катуу болуп атат. Өзүңүздөр билгендей инвест климаттын шарттарын жакшыртуу боюнча дагы бир топ салыктардын баарын тең чыгарып, ал инвест климатты
жакшыртуу үчүн шарттар түзүлгөн. Андан тышкары эң эле төмөн ставкадагы насыялар берилип баштаган. Азыркы күнү дагы биздин 23-чү программабызды иштеп чыкканга уже аягына чыгып калганбыз. Бирок ушул окуяларга байланыштуу азыр 2 жуманын ичинде Баткенге кандайдыр дагы бир кошумча шарттарды түзүү боюнча биз жакында ошол программабыздын алкагында ошол иш-чаралар дагы ичинде камтып кетет. Буюрса, өзүңүздөр билгендей ошол өнөрчүлүк жактан, андан тышкары ошол интенсивдүү бак өстүрүүлөрдү тууралуу ошолорду азыр биз пландап жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, жылдан жылга мына бюджетибиз көбөйүп келаткандан анан кийин 2 жылдын бюджеттин артыкчылыктары ошол ишкерлерди жана реалдуу секторлорду колдоо. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз индустрияны туздук, көчмөндөрдүн мурасы, андан тышкары туризмдин өнүктүрүү фонду. Азыркы күндө ушул 3 биздин чоң холдинг кандайдыр бир натыйжалуу эмелерин көрсөтүп жатат. Экономикага салымы азыр чоң. Азыр ошол тарапта мынакей эмки жылдын алкагында кошумча дагы ошо ишкерлерди колдоо, бул негизинен көрсөтмө выставкаларга жеткирип барып, биздин продукцияларды экспорттоого шарт түзүп берүү. Андан тышкары биз ушул 3 мамлекетте биздин соода өкүлчүлүктөрүбүздү түзүп атабыз. Азыркы күндө токтом долбоору макулдашууда. Жакында өкмөттүн отурумунда кабыл алып эметсек, уже 3 мамлекетте биздин эң негизги стратегиялык партнерлорубуздун мамлекеттерибизде соода өкүлчүлүктөрү болот. Андан тышкары ошол айымдардын ишкердигин колдоо программасы, чоң программасын кабыл алганбыз, бирок акча каражаттар менен камтылган эмес. Ошонун үстүндө 2 жыл бою иштеп келдик. Мынакей жакында Европа өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк ошол программаны колдоп, анын алкагында акча каражаттарын дагы республикалык бюджет аркылуу кандайдыр бир микрокредиттерди ошол жерлерди кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган акча каражаттар каралат. Андан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы 100 типтүү долбоордун иштеп чыгууга тапшырма берген. Аны да иштеп бүтүп калдык. Анын алкагында 1 миллиард сомго чейин акча каражаттар да бөлүнөт. Ошол жерлердеги ушул күнүмдүк тиричиликти жүргүзө турган долбоорлордун жүзү ушул эмки жылга пландаштырылат. Анын көбү ушул Баткен областында дагы акча каражаттар каралат. Жана ошо чек арадагы болгон кандайдыр бир чакан ишканаларды колдоого багытталган акча каражаттарыбызды буюрса ушул эмки республикалык бюджеттен камтып кетебиз. Дагы суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Атым Жылдыбек. Мен конокко мындай демекчимин, мына кечээ Камчы Кыдыршаевдин Тажикстандын өкүлү менен коллегасы менен тынчтык келишимге кол коюлду. Бул өтө жакшы нерсе, азыр оор кырдаалда. Мен эмнени айтмакчымын, азыркы күндө мурдагы талкаланган баардык нерсе өз убакыты менен ордуна толуп турат. Адам өмүрү гана турбашы мүмкүн. Айтсаңыз, ошончо кыргыз элине рахмат тазим этиш керек. Ушундай оор кырдаалда дүйнөнүн бір бурчунан болгон бир нан тыйын баарын которуп берип атабыз. Мен сизден суранам, ушул болгон баардык канчадан 100 миллиондон көбүрөөк акча которулуп атат. Ошону мына 2 айдын ичинде Камчы Кыдыршаев айтты, мына келгиле кайра кайтарып, элди кайра элине кайтаруу боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Кыш жакындап атат. Ошо келген акчаларды көзөмөлдөп, эч болбосо ушуларды туура багыт кылып үйлөргө карап койсоңуздар, тереле оңго солго кетип калбасын деген сураныч. Экинчиден, айтсаңыздар, ошол жерде мисалы Баткен чек аранын макам алган, туурабы? Макамга туура болуш керек. Ошол согуш болуп, ошол жерге баскан жерлерге Аркалык, Лейлек, Баткен ошол жерлерди салыктан баарын бошотсо жакшы болмок. Буларга бошотуп, жеңилдеткен кредиттерди болот, туура. Ушуларды бир көзөмөлдөп койсо, сөзсүз жакшы болот эле. Элибизде да кайра кайтып аларды да ишеним болуш керек да. Ушундай мамлекет бизде кам көрүп атат, башка кылып атат деп. Ушул жөнүндө багытында бир карап койсоңуздар, анан ушу гуманитардык жардамдарда ушу келген акчаларды да көзөмөлгө алып койсоңуздар. Эл арасында жакшы сөздөр таркап койдат, өзүңүз көрүп атасыз, угуп атасыз. Барып болгон тыйындар жөнүндө ушу бир пайдасы тийип, ушу элибизге ушул жерге үйлүү болуп калса экен. Макул эми, кандай болгон күндө деле ордун толуктайбыз. Биз жапатырмак. Ушуну бир көзөмөлгө алып койсоңуз, анан кийин акыркы суроомду айтыңызчы, ушу каза болгон биздин жоокерлерибизге, баатырларыбызга компенсация кичине болсо да үй бүлөсүнө каралып атабы?
каралат сөзсүз түрдө. Анда суроону комментарий. Рахмат сиздерге. Негизи туура ошол биздин жалпы элибизге, журтубузга терең таазим. Ошол кыска мөөнөттө ушул Баткен областында болгон окуяларга карата биздин элдин ынтымагын дүйнө жүзүнө көрсөттүк. Биздин волонтерлорубузга чоң рахмат. Өзүңүздөр билгендей, мына Борборубуздагы спорт ордосундагы болгон эмеде, центрде ушул биздин волонтерлорубуз ушул ишти кандай алып барганы бүт баары ирети менен, ар бир продуктубуз өзүнүн ирети менен, холодильник, морозильникке тура турган продуктлар өзүнчө, ун макарондорубуз өзүнчө, кийим-кечек өзүнчө, суюк майыбыз өзүнчө, баарын тең ырастап так гана ушул учетундагы, иретиндагы аябай так жүргүзүшкөн. Аларга да терең таазим. Экинчи маселе боюнча бул келип түшкөн жардамдын баары толугу менен көзөмөлдө. Камчы Кыдыш Айч дагы ал талапты түз коюп атат өзүнүн кызматкерлерине дагы, милиция кызматкерлерине дагы толугу менен бул жардамдын алкагында бирөө кол салып же бирөө эметкенге кандайдыр бир эч ким жол бербейт буга. Бул президенттин да көзөмөлүндө, мынакей өзүбүздүн чатыбызда да бар. Жакында Садыр Кожоевич да бир кайрылууну жиберген. Ошо бир жигитибиз барып, мына Баткен кечтикке жетпей атат, келген жардамдар каяка кетип атат деп эметкенден кийин ушул жигитти чакырып, баарын тең отчетун көрсөтүп эметкенден кийин өзү эртеси анан кийин кайрылуу жасап, негизи чын эле, бирок келген жардам да өтө чоң, бирок кандайдыр бир ар бир бурчуна чоюш өтө кыйын. Андан тышкары акчалай келген жардам азыр финансы министрлигинин счетунда камтылып атат. Ал учет толук ачык айкын, анткени биздин ачык бюджет программабыз бар. Анын алкагында кимдин эсебинен канча акча каражат түшкөн тыйынына чейин анын эсеп саны жүрүп турат. Бул акча каражаттардын баары, накталай акчалардын баары тең ушул компенсацияларга жана кап вложенияларга, анткени детсад школдорубуз, жарандардын үйлөрү жабыркаган. Ошону калыбына келтиришине түздөн түз ошол акча каражаттарынын дагы кандайдыр бир иш жасасак болот. Бирок ал акча каражат сөзсүз түрдө жетишсиз. Андан тышкары эң көп көлөмү ошол республикалык бюджеттен түздөн түз каржыланат. Андан тышкары ошол Баткен областында жашаган жарандардын салыктарын азайтуу тууралуу Жылдызбек айтып кетти. Ал тууралуу да иш жүрүп жатат. Азыркы күндө ошол алган айлык маяналарынын киреше бөлүгү 50% азайтылган. Бир топ кызмат көрсөтүүлөр бекер болуп калды. Ал чыгымдары, мисалы үчүн ФОМСтун чыгымдары, бүт мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгымдары ал республикалык бюджеттен түздөн түз каржыланмак болду. Андан тышкары ошол Баткен областында иштеген ишкерлердин да салыктары кыйла азайды. Демек жеңилдик болуп атат, э? Сөзсүз түрдө. Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, суроону угалы, андан кийин кыска тыныгуу жасайлы, анан улантабыз. Саламатсызбы? Арыбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Сөздү уккан кишиге айтты, Данияр жолдошу сөздү уккан акылдуу жигиттерибиздин бири, ошон үчүн мен бир оюнду айткым келди да. Кече айтып атат бирөөлөр, мен атын айтпай эле коеюн, баскынчылар деп, биз аларды баскынчы деп атабашыбыз керек. Аларды биз жүзү кара, карасылык деп айтышыбыз керек. Бул биринчи оюм. Экинчи оюм, да биз өзүбүз айтып атабыз, биз айкөлбүз, биз тигинде, бизде ошол 10 күндөн бери сайрап атабыз. Эми айкөлдүктү биз айтпастан, айкөлдүктү ар бирибиз ошол президент менен эле премьер эмне кылат экен, жазы камчек ташып эмне кылат экен деп жүлжүйтүп карап отурбастан өзүбүз көрсөтүбүз керек да. Мен эмне айткым келет? Мына бизде өткөн 21-да болгон. Ошондо дагы бардык каражатты тияктан бияктан өкмөт өзүнө күч келтирип тапкан. Ошондо бир рахмат, ой, жакшы кылып атасыңар деп бирөө бир чын дилинен бир айтып койгон болгон эмес. Мына бизде тигил жер үйдүн эсебинен мурас деген фонд таласта бар. Тиги кумтөрдүн эсебинен 2 фонд бар. Бирөө 0,6% нарынга, 1% ысык көлгө.
өнүгүү деп аталат. Ушундай кездерде ошолор өнүкпөй турсун бир жок дегенде жарым жылга чейин 613 үй кыйрады. 613 үй. Өкмөттөн эле талап кыла бербестен, эмнече ошолор өздөрү мына бизге туруп туралык, ушул акчаны ошол жака жиберелик деп айкөлдүбүз деп кыйкырбастан өзүбүз кичинекей чоң кызмат кылып атканыбыз Баткендин эли бизбиз ал. Баткендин жери менин жерим. Мен Баткенде жашабасам да. Ошого биз өзүбүз күйбөшүбүз керек. Төркөбү өкмөттөн мындай кылбайсың, тигиндей кылбайсың. Өкмөт кылып атат. Мамлекет кылып атат. Бирок алар бул ушундай мезгилде аларга бир акыл айтып үйрөтпөстөн биз тараптан биз өкмөткө тийишсиз биз эмне кылышыбыз керек? Ошол жактан көбүрөөк ойлонук. Рахмат. Кудай жерибизде тынчылык болсун. Рахмат сизге дагы биз тукканыңызга. Рахмат Исмаил аке, сиздин берген сунушуңуз өтө маанилүү жана өтө мындай туура сунуш болуп атат. Негизинен мен башынан эле айтып келатам, ушул биздин фискалдык саясатыбыз бир, ал финансы министрлиги жана өкмөт тарабынан бирдиктүү жүргүзүлөт. Фонддордун баары дагы ошол финансылык системанын кандайдыр бир түздөн түз бөлүгү. Азыр өнүктүрүү фонддордун дагы киреше бөлүктөрү да кайра каралып, ошол азыр болгон иш аракетибизден жана болгон акча каражаттарыбыздын баары тең ирети менен ушул Баткенди калыбына келтирүү иш чараларына толугу менен жумшалат. Бул тууралуу камсанабаңыз, ал тууралуу саясат жүрүп атат. Рахмат, азыр тыныгуу жасап алалы. Биринчи радионун жарнама кызматы. Акчаңызды банктарда сактаңыз. Депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик агенттик калктын жана ишкерлердин каалаган банкта, каалаган валютадагы аманаттарын пайызы менен кошо 200 000 сомго чейин кайтарып берүүгө кепилдик берет. Депозиттерди коргоо агенттиги. Банктардагы аманатыңыздын сактыгынын кепилдиги. Храните свои деньги в банках Кыргызстана. Госагентство по защите депозитов гарантирует возврат вкладов населения и предпринимателей в любой валюте и в любом банке в пределах 200 000 сомов, включая начисленные проценты. Агентство по защите депозитов – это гарант ваших сбережений в банках Кыргызстана. Биринчи радионун жарнама кызматынын номери 39 15 80. Уктуруубузду улантабыз, урматтуу радио каармандар, сиздер Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Амангелдиев Данияр Жолдошевич менен маекти угуп жатасыздар. Данияр Жолдошевич, дагы бир мына суроода, мына формалдуу эмес ушул бир экономикадан чыгууну мындай бир стимулдаштыра турган кешбек долбоору ишке ашырылууда, өзүңүз билесиз. Анан чек талап кыл, анан байга утуп ал деген лотерея долбоору ишке киргизилген да. Анан ошондой эле сиздерде азыр аралыктан ушул салыктык көзөмөлдөө системасы ишке мындай киргизүү пландалып жатат да. Ал кандай болот? Ушул багытта дагы маалымат берсеңиз. Негизинен биз көп эле айтып келатабыз. Эң негизги биздин кандайдыр бир экономикабыздын көмүскөдө жүргөнү бул ушул патент системадан кетүү. Анткени патент системасынан мен айтпайм, ошол биздин ишкерлерибиз ошол салыктан качып, ошол патент система. Негизи бул мамлекет тарабынан ошол ишкерлерди колдоонун алкагында ошол патент системасы кирилген, ал ошол жөнөтүлгөн ошол соода жүгүртүү. Бирок тилекке каршы ошол учеттогу жүргөн товарлардагы ал патент аркылуу сатылышы мүмкүнчүлүгү жок. Ал негизи патенттин өзү иштеши 8 миллиондун алкагында гана. Ушул 8 миллионду ушул майда чакан бизнесте колдоп, алардын азыр ушу президенттин да жарлыгы чыккан, өзүңүздөр билесиз, 8 миллионго чейин ошол жанагы салыктардан толугу менен бошотуу. Ошонун алкагында негизи патент өзү 8 миллиондун алкагында жүрүш керек. 8 миллиондун учетун кантип жүргүзүш керек? Аны сөзсүз түрдө ККМ аппараты менен жүргүзүп, ушул 8 миллионго жанагы өзүнүн порогу жетпей турган болсо, ал салык эч кандай бир салык төлөбөйт, толугу менен салыктан бошотулат. Бирок азыркы биздин эң негизги максатыбыз учет жүргүзүш керек. Анткени мынакей азыр Кытай тарап менен дагы эң биздин чоң мындай соода партнерубуз. Биздин улуттук статистика комитетин менен жана Кытайдын статистика комитетинин ортосунда өтө чоң айырма турат да. Бул айырманы
тактап жана көзөмөлдөш үчүн биз сөзсүз түрдө ушул системаны жанагы прослеживаемость товаров, ушул товар келгенден баштап ушул акыркы колдоочуга чейин жеткенге ушул товардын жол жоболорун баарын тең биз так билишибиз керек. Ушул товар келип канча жолу ушул товардан салык төлөнгөн, келгенден кийин пошлинасын төлөдү. Ушул ачык айкан экономиканын түздөн түз бир кандайдыр бир бөлүгү да. Ошол азыр экономикабыздын ачык айкын болушунун түздөн түз көзөмөлү бул ККМ. Андан тышкары ошол система прослеживаемости товаров. Ошол системалар негизинен азыр уже иштелип чыкты. Толук менен мына жакынкы арада биз жаңы кабыл алынган салык кодексине өзгөртүүлөрдү даярдап атабыз. Азыр коомдук талкуудо 24 сентябрда коомдук талкууну уже аяктады. Азыр чоң коомдук талкуу болот бул тууралуу. Анткени ишкерлердин дагы ой пикирлери, андан тышкары мамлекеттик органдардын дагы ой пикирлери эске алынып атат. Жеке ишкерлердин жалаң бир кандайдыр бир адамдын ой пикири эмес, бул негизи топ-топ болуп бөлүнгөн. Азыр биз ассоциациялар менен иштеп атабыз. Анткени ошол ишкерлерибиз азыр ассоциацияларга биригип, кандайдыр бирдиктүү позициясын ассоциациялар аркылуу билдирип атат бизге. Ошол бүт ассоциациялар менен талкууну жүргүзүп бүттүк. Азыркы кайчылаш кандайдыр бир пикирлерди бир ойго келтиргенге аракет кылып атабыз. Буюрса ушул эмки жуманын аягында жаңы салык кодекске кирген өзгөртүүлөрдү макулдашылган, ушул бизнес чөйрөсү менен макулдашылган кандайдыр бирдиктүү ой пикирди өкмөттүн отурумуна киргизип, андан кийин жогорку кеңештин кароосуна киргиздиребиз. Демек, жана сиздер ишкер чөйрө, бизнес чөйрөсүндөгү салык саясатын жүргүзүү боюнча мыйзамдык бир сунуштарды, ар кандай пикирлерди эске алып, анан бир биргелешкен макулдашылган вариант болду деп айтсак болот экен да. Сөзсүз түрдө макулдашылган, жана мамлекеттик кызыкчылыгы камтыган, жана ишкерлердин дагы кызыкчылыгын камтыган кандайдыр бир компромисстүү бир документ болот дегенге терең ишенем. Буга чейин жана ишкерлер ар кандай бир өздөрүнүн макул эместиктерин билдирип, наразычылыктар болуп аткан. Демек, андайга жол берилбейт деп ишенсек болот экен да. Эгер ошол кабыл алынса. Эми компромисске келгенге аракет кылып атабыз. Бул өтө татаал. Анткени ишкер өзүнүн кызыкчылыгын көрөт экен, мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын көрөт. Жана ошонун ортосунда болгон компромисс бул сөзсүз түрдө салык кодекси. Ошол салык кодекстин кирген эрежелери ал баарына тең бирдиктүү эреже болот. Бирок баягы өлкө бюджетин толтурууда салыктын ролу абдан чоң экендигин эске алсак, бул ишкер дагы, мамлекет дагы жапа чекпегидей вариант болуш керек. Сөзсүз түрдө, анткени эгерде салыктардын нагрузкасы өтө чоң болуп кетсе, биздин ишкерлерибизге кандайдыр бир өнүктүрүүгө оорчулук келип шарт түзөт. Биз ага кызыктар эмеспиз. Биз азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, мына биздин программалар алкагынын баардык программаларыбыз кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү программалардын баарында ишкерлерди колдоо жана ишкерлерге жаңы жумуш орундарды түзгөнгө шарт түзүшүбүз керек. Ошо азыр бир эле артыкчылыгын айтайын, жана кабыл алынып аткан жаңы өзгөртүүлөрдө негизи келаткан инвестицияларга 5 жылдык салыктан толугу менен түздөн түз бошотуу каралып атат. Ошо жаңы промзоналарды түзүп, жаңы азыр бир топ мамлекеттер менен өндүрүш кооперацияларын түзүп атабыз. Ошолорго биз эгерде жаңы жумушчу орун түзө турган болсо, ошол 5 жылга ушу бутуна турганча салыктан бошотулат. Андан ары 6-7 жылдары салыктын 50%-ын төлөйт. И 8 жылы уже толук салык базасына келгенден кийин уже толугу менен төлөп баштайт. Данияр Жолдошевич, мына негизи ушул экономика мындай өнүгүш үчүн фискалдык саясатта жана ачыктыкты мындай бир 100% чейин ушуну бир жолго коюп алуу дагы сиздерде бир жакшы максат болуп атат да. Анан мына азыр сиз айтып аткан нерсе, азыр эле ушул суроого жооп бердиңиз. Негизи биз айтып атабыз, баягы экономиканын келечеги ишкерлердин колунда деп мына министрлер кабинетинин жетекчиси айтып атпайбы? Анан ушул сиздер айткан нерселер жанагы бизнес чөйрөнү мындай бир системалуу түрдө мындай бир жакшыртканга, жеке секторлордун ишканалардын өсүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө
бир жакшы бир план болду деп ушуну эсептесек болобу же мындан тышкары дагы барбы? Жакшыбы жаманбы план бул ошол мөөнөттөрдүн жыйынтыгында көрсөк болот, билинет. Анткени кылган иш аракеттердин жыйынтыгы чыгыш керек. Мен ойлойм, жыйынтыктары ошол статистика комитетинин алдын ала берген билдирүүлөр ошол экономикабыздын кандай багытта баратканы түздөн түз белги. Биз министрлер кабинети болгон иш аракетибизди азыр ошол экономикага жумшап атабыз. Өзүңүздөр билгендей, азыр ошол бизнес чөйрөсүнө киришпек түгүл, ошол бизнеске шарт түзүп беришибиз керек. Ал кандай шарт? Ошол кыска узун мөөнөттүү проценти аз болгон акча каражаттар менен камсыз кылуу. Бул түздөн түз ошол экономикага кошкон кандайдыр бир түрткү. Эгерде ишкерлердин азыркы күндө кандайдыр бир ресурстар менен камсыз болбосо, ал жылышына өтө эле кыйын. Ошон үчүн жанагы фонддордун түзүлүшү азыр, анан кийин фонддордун жанагы кошумча пайыздарын азайтуу, ошонун үстүндө азыр чоң иш аракеттер жүрүп атат. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей, ошол финансылык институтка биздин ишкерлер кайрылганда долбоорлордун сапаты өтө төмөн болот. Долбоордун сапаты өтө төмөн болгон үчүн анын ошол кредит берүүчү мекеме көп суроо туулат. Ошол жагынан жардам берүү максатында мынакей азыр министрлер кабинетинин да түздөн түз тапшырмасы бар. Проектный офис түзүү. Негизи ишкер идея менен гана келет. Калган идеясын долбоор кылып, ошол эменин офистин түздөн түз ошол эмеси болот да, иши. Андан тышкары ошол азыркы күндө мынакей мисалы үчүн Орус-Кыргыз фондунун алкагында болгон акча каражаттар толугу менен иштетиле элек. Венгер-Кыргыз фондунун акча каражаттары иштетиле элек. Узбек-Кыргыз фондунун алкагында акча каражаттар да канча турат. Ошол ресурстар азыркы күндө негизи дүйнөлүк же коңшу мамлекеттерибизде турган салыктык жана салыктык дейм, кредиттик ставкасы негизи конкуренттүү биздин азыр рынокто. Ошонун алкагында азыр негизи эле иш алып барса болот. Бирок Улуттук банк менен биз карама каршы пикирибиз бар. Учеттук ставкасы боюнча негизи өнөр жайда жанагы кирешеси бир 10-15% ашпайт. Негизи өндүрүштүн эмеси, практикасы, эгерде кандайдыр уникалдуу бир өндүрүш болбосо, мындай күнүмдүк тиричиликке таасир эткен өндүрүштүн киреше бөлүгү бир 10-15% ашпайт. Биздин азыр Улуттук банктын учеттук ставкасы 14% түзүп атат. Бирок анын дагы позициясын туура кабыл алышыбыз керек, анткени Улуттук банк ал жалпы мамлекетибиздин жана жалпы жарандардын кызыкчылыктарын карайт. Анткени эгерде учеттук ставкасын ылдыйлата турган болсо, анда инфляциянын кескин түрдө көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул кандайдыр бир мындай салмактуу бир финансылык кредиттик саясатты биз бирдикте алып баратабыз. Бирок азыркы күндө акча каражаттардын финансы ресурстары толугу менен бар. Андан тышкары азыр ошол бюджеттен түздөн түз ошо реалдуу секторду колдоого айыл чарба негизи бизде азыр приоритеттүү түрдө, анткени бул тамак аш коопсуздугубузду биз камсыз кылышыбыз керек мамлекет. Андан тышкары азыркы күндө экспортко багытталган өндүрүштөрдү колдоо. Бул азыр жеңил өнөр жай программасын иштеп чыгып атабыз. Ошол жеңил өнөр жайдагы болгон ишкерлерге кандайдыр бир жеңилдиктерди жана финансылык кредиттик каражаттар менен колдоо. Андан тышкары ошол продукцияларын экспортко чыгарганга дагы кандайдыр бир ошол жагынан да бир жеңилдиктерди жана выставкаларга катышкандан биз ошол кирген взносторун төлөп бергенге ошонун алкагында азыр программанын ичинде эң негизги багыттар ошол болуп атат да азыр. Эми бизге берген убакыт аягына чыгып калды. Эми кандай учур кырдаал түзүлбөсүн экономикалык так анализдер жүргүзүлүп турат. Анан ага байланыштуу бир мыйзамдык өзгөрүүлөр болуп кетпейби деген дагы суроолор беришет экен да.
Бул жанагы салык боюнча айтып атканыңыз ушуга бир мисалда бир мисал десек болобу? Негизи мисал бул кандайдыр бир өкмөт жабынып алып же өзүнчө ушул өзүнүн кызыктарын көрүп биздин ишкерлерибиздин кызыкчылыктарын чекке кагыккандай андай саясатыбыз жок. Азыркы министрлер кабинетинин саясаты толугу менен ишкерлер менен бирдиктүү иш алып баруу. Мисалы үчүн экономика министрлиги бул тараптан бул негизги бир площадка болуп саналат. Биздин ушул площадкабыздын алкагында бир топ маселелерди талкуулап, ошол маселелерди кийин анан кийин өкмөттүн отурумуна чыгарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Эгерде кандайдыр бир ассоциациялардын же ишкерлердин маселеси болсо, биз толугу менен ачыкпыз. Мен өзүм кабыл алып же болбосо сунуштарды укканга толук даярмын. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, чын эле экономика министрлигинин алдында бир топ милдеттер турат. Буга өзүңүздөр да күбө болуп жатасыздар. Биздин бүгүн уктурууда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Амангелдиев Данияр Жолдошович мына ушул негизги багыттар тууралуу сиздерге маалымат берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз болсун. Бизге угуп, бизге убакыт бөлгөн угармандар, суроо берген угармандар баарыңыздар эсен болуңуздар. Бүгүнкү берүүнү Таалайгүл Шабдарова жана Таалайгүл Сыдыкбекова алып бардык. Саламатта калыңыздар.